Assalamu alaikum, урматтуу Korea KG kanalının подписчиктери, урматтуу достор. Мен сиздерге чисто японский гибрид Lexus ES 300H үлгүсүндөгү автоунааны бир аз болсо да мындай тартып көргөзөлү, обзор кылып, биздин көрүүчүлөр көбүнчө шашылыш жана баасын айт деп калышат. Баасы $12,200, бул Кореядагы баасы. $2,300 растаможкасы, $2,000 жол кирesi болот. 25 күндөн бир айдын ичинде Бишкекке чейин жеткирип беребиз. Наместе бул видеону акырына чейин көрүп, видео жаккан болсо класс басып, жана биздин Instagram баракчабыз описанияда болот. Биздин номерлерибиз дагы описанияда болот. Ошол жака каттала кетишти унутпаңыздар. Мына достор, мен сиздерге сыртынан бир катар бул унааны көргөзөйүн. Андан кийин ички тарабын өтөбүз. Бұл өзіңіздер көрдастар 2014 жылқы Lexus автоунаасы, Lexus ES 300H 300 арқаны көргөзүүчү камерасы жана парковкада жардам берүүчү парктроник датчиктери дагы бар. Өзүңүздөр көргөндөй дөңгөлөктөрү жазгы, дискалары болсо мындан литий диска, мындай хайбрид өзүнүн гибрид деген жазуусу менен жана повторитель поворотника дагы бар бул жагында. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бул крышасына көңүл бурсаңыздар, тамында люгу дагы бар экен. Алдыңкы фараларына көңүл бурсаңыздар, алдыңкы ходовой огни мындай диодовый болуп жанат. Алдыңкы буферде дагы, бамперде дагы парктроник датчиктери бар. Шуна достор, көрдүңүздөр, Lexus деген аябай чоң эмблемасы менен бул автоунааны биздин жердештер, мекендештер аябай жакшы көрүп, жакшы алышат. Андыктан көңүлүңүздү салонго буруңуздар. Салонунда кандай комплектациялары бар экенин сиздерге мен бир аз болсо дагы айтып өтөйүн. Бисмилла деп эшикти ачканда эле полный электропакет өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бул мында поддержка накладкасы менен Lexus парогунда дагы жазылып турат. Бир аз машинанын ичи бир аз кириреген, жууп тазалап коесуздар. Электрический сиденье көрүп атасыздар. Мына бул белин ишире турган кнопкасы экен. Көпчүлүгү айтып калат, бул германский деп, жок, бул чисто японский автоунаа көрүп атасыздар. Жылы 2014 экени мен сиздерге мал жагынан көргөзөйүн. Жылы 2014. 2,5 объем гибрид. Мунун салонуна көңүлүңүздү бурсаңыздар, бул коопсуздук жаздыгы, подушка безопасности жана мультируль көрүп. Старт кнопка, мындай өзүнүн Lexus деген ичинде эмблемасы менен классический мындай сааты да бар экен. Подогрев сиденье көрүп. Бул жагында подстаканник, бул жагынан да подстаканниктери жайгашыптыр. Эки мындай ключу бар экен запасной. Айта кетчү нерсе, бул вариатор туугандар. Достор, бул автомат эмес, бул вариатор коробка. Бул жагына көңүлүңүздөрдү бурсаңыздар, бул жерде эконом режим, нормальный спорт режим деп турат. Ошол сиздер кайсысына кааласаңыздар коюп алсаңыздар болот. Эми бизге эконом режим ыңгайлуу болуш керек. Алда подогрев сиденья, кондиционер, двухзонный климат контроль көрүп атасыздар. Штатный өзүнүн магнитофону, CD чөт, старт кнопка, буну айтып өттүк. Эми сиздерге главный мунун пробегин көрсөтөйүн. 165.927 километр жүргөн, эшикте 26 градус жылуу, бир аз күн бүркөлүп турат бизде. Айта кетчү нерсе, мунун коопсуздук жаздыгы, подушка безопасности калган тарабында дагы жайгашкан. Ал жактарда бардыгын алып караганда 7 ушундай подушка безопасности бар. Алды жагында авторегистратор, видеорегистратор. Эми сиздер мен бул жагына көңүлүңүздү бурсаңыздар, электрозеркало, складывание зеркала. Мен сиздерге азыр капотун дагы, багажын дагы ачып, сиздерге ал жагын дагы тааныштырайын. Мен айта кетчү нерсе, достор, мына электрический люк, бул жагын карасаңыздар, салону кожа, эч кандай жыртылган жерлери, тешилген жерлери жок, бардыгы жакшы экен. Аркасынан бир сыйра арка тарабында сиздерге көргөзүп коеюн. Достор, мына арка тарабы аябай кенен. Lexus деген эмблемасы менен өзүнүн родной поликтер экен.
Бұл бензин, кадимгидей эч кандай газ эмес, бензин 2,5 объем. Достор, сиздерге мен багажын тартып көргөзөйүн. Бұл багажы 460 литр аябай кенен. Бұл жагын көрсөңүздөр, баллон ключ, домкрат, жана башка отвертка, өзүнүн аварийный знак, ушундай ключтөрү бар. Аябай кенен багажы. Мен сиздерге мунун алды тарабын, мотор тарабын да көргөзөйүн. Көрдүңүздөр, Lexus Hybrid. Бұл жақта көңіл бұрсаңыздар, 2,5 объем, чисто японский, эч буралган эмес, бардык резбалары ордунда, ключ ачкыч тийген эмес. Бұл болсо ошол электрический, мындайча айтканда батарейкасы. Бұл сиздерге айтып өтөйүн, шаардын ичинде 5,8, трассада 5,2 литр расход кылат. Общий алып караганда 5,4 литр расход кылат. Объемы 2,5. 100гө 8,5 секундада чыгат. Ушундай достор, бул машинаны сиздерге мен бир катар тартып көргөздүм. Мунун башында айтып өттүм. Биздин YouTube каналга кошулуп элек достор болгон болсо, биздин каналга подписаться деген кнопканы басып кошула кетиңиздер. Ошондой эле биздин Instagram баракчабыз, биздин телефон номерлерибиз описанияда болот. Ошол када сөзсүз кошула кетишти унутпаңыздар. Себеби дегенде биз YouTubeга тартпаган видеолорду Instagramга тартып киргизебиз. Ушундай достор. Мына достор, мен сиздерге дагы бир мокро асфальт цветтеги Toyota RAV4 автоунаасын көргөзөйүн. Бул кроссовер, чисто японский сборка. Көрөтастар, дөңгөлөктөр болсо жазгы, дискалары болсо титановый, дөңгөлөктөрдүн размери 235-55-18. Парокторунда накладкалар бар экен. Пароктор мен сиздерге сразу эле ички тарабында көргөзө кетейин. Электропакет, память сиденья, электрозеркало, складывание зеркала, достор, электрические сиденья, японская сборка, көрөтастар, алды болсо Palace RAV4 деген мындай өзүнүн накладкалары менен экен. Бисмилла. Сразу эле мен сиздерге көзгө урунчу пробегин көрсөтөйүн. 121.752 пробег. Мунун монитору жок экен. Ошо байланыштуу аркада камерасы дагы жок. Коюп алсаңыздар болот. Старт кнопкасы бар. Алдыңкы сиденьялары мындай подогрев. Автомат коробка, достор. 2 бирблок ключ бар экен. Мындай болгон. Жана видеорегистратор, авторегистратор. Люк мындай электрический экен, достор. Көрөтастар, крышасында люгу бар. Достор, мен сиздерге эми бул машинанын арка тарабында сыра көргөзөйүн. Кожаларын жыртылган жерлери жок, бардыгы таза, болгону бир аз кир экен. Кимде RAV4 алам деген болсо бизге кайрылсаңыздар болот. Биздин Кореядагы номер, Ош жана Бишкек жана Instagram баракчабыздын ссылкасы дагы биздин описанияда бар, достор. Ошол жака кирип Instagramга да каттала кетишти унутпаңыздар. Жана аркасында парктроник датчиктери бар экен. Камерасы жок. Жана айтып өттүк, достор. Көрөтастар, арканкы багажы дагы кенен экен. Жагын ачып көргөзө турган болсок, запаскасы жана баллон ключтөрү бар. Урулган жерлери жана алмашкан деталдары жок, бардыгы родной. Болгону бул 2ВД. Биз өткөндө эле дал ушундай светтеги 4ВДны тартып көргөзгөнбүз. Анын комплектациясы да жакшы болчу. Анын арканкы багажниктери дагы кнопка менен жабылчу. Bunun андай комплектациялары жок экен, бирок 2ВД бул. Баасы ошого жараша арзаныраак, $10,500, 2,5 растаможкасы, $2,000 жол киреси болот, достор. Үстүндө мындай ругасы, жолсо жанагы багажниги дейбизби, жана люгу дагы бар. Ушуна, достор, мен сиздерге бир катар бул машинаны көрсөтүп өттүм. Бул 2,5 бензин, 2ВД. RAV4 алам деп жүргөн достор болсо, анда биздин номерлер описанияда, ошол жака кайрылсаңыздар болот, достор. Достор, менден арзан таксилер тартып кой деп суранып калдыңыздар эле. Арзан таксини тартып коюм, баасы $2,000. 2014 жылкы Vaev Sonata, пробеги 240,000. Дөңгөлөктөрү болсо жаңы, көрөтасыздар. Жаңы дөңгөлөктөрү болсо жаңы. Дискалары болсо титановый. Сыртынан бир катар көрүнүшү. Мындай болуп килейлеп койтур, буларды алып салышыбыз керек экен. Арканкы оптикалары көрөтасыздар, мындай
хрусталевый болгон, жакшына көрүнүштө. Такси деген наклейкаларын алып, чашкасын ыргыта чабыш керек. Az салондорун көргөзөйүн. Bunun motor коробкасы жакшы экен, азыр текшерип көрдүк. Электропакет, достор. Жыртылган жерлери жок экен. Бардыгы таза. Болгону мына ол панелде тешиктерин жамап коюшубуз керек. Нал жагына, нал жерине ошо кармашкасын салып коюш керек. Азыр мен реальный пробегин көргөзүп коеюн. Такси болсо деле аз эле жүрүптүр. Өзү негизи таксилер аябай көп жүргөн болот. 241 миң көрүнөт болуш керек. Мен сиздерге эми мунун баасын айттым, $2000. Мунун растаможкасы 2014-төрткү $1800 болот. Достор, жылы 2014 көрдүңүздөр. Кызыккандар болсо биздин номерлер описанияда болот. Ошо жазсаңыздар, сиздерге жөнөтүп беребиз. Мына караңыздар, алдыларынан анча чийилген жерлери бар экен. Бул машина Кыргызстанга барып түшүп $5800 барып түшүп калат. Ушундай достор, калуучулар жазгыла. Мен сиздерге дагы бир портерди көргөзүп тура көрдүк. Бул 2014-жылкы 7-ай, 2014-15 Көксүбөттөгү 133 Портер 2. Мына көрдүңүздөр достор, бир сыра мен сиздерге алыстан да көргөзөйүн. Мына сразу эле мен сиздерге мунун кузовдагы чийилген жерлерин, жасай турган жерлерин айтып өтөйүн. Көрдүңүздөр, мына жерлеринде чийилген жерлери бар экен. Мына капотун алдыңкы көңүңүздөр бурсаңыздар, алдында капотунда, алдыңкы мурдасында бир аз мындай кирип калган детальдар бар экен да, кирип калган. Буларын жасап коет. Мал жеринде дагы чийилген жерлер бар экен. Алдыңкы дискалары титановый, дөңгөлөктөр болсо буушун экен, эми мындай жүргөнгө болот. Аркасында мындай пластиковый багажник бар экен. Мында ичине керектүү запчасть же жип жана башка нерсени салып койсоңуздар болот. Арканкы төрт дөңгөлөгү тең жаңы. Көрдүңүздөр, протекторлору жакшы. Кузову эми бул жасалчу нерсе, бул чийилген. Арка тарабынан да бир сыра сиздерге тартып көргөзөйүн. Аркасында багажниги дагы бар. Багажниги жана айта кетчү нерсе, парктрониги жана камера задний видасы бар. Көрдүңүздөр, камерасы дагы бар. Бул тарабынан дагы сиздерге бир сыра көргөзөйүн. Мына окшогон кузовунда чийилген жана мятиналары бар. Көрдүңүздөр, дөңгөлөктөрү, арканкы дөңгөлөктөрү таза, жакшы. Мына арканкы задний крылосундагы мындай жеринде кичине чийилген жери бар экен. Эми достор, айтып кетчү нерсе, муну баасын айта кетейин. Ушундай чийилгендердин жасап алчу минустарын эске алганда баасы $4600 плюс 1700 жол киреси, 900 растаможкасы. Кызыккандар болсо биздин номерибиз описанияда болот. Ошого жазсаңыздар, чалсаңыздар болот. Достор, мен сиздерге салонду көргөзөйүн. Жылы мына 2014 көрдүңүздөр. Электропакет, электрозеркало. Сиденьясы бир аз кирикен, бирок жыртылган жерлери жок. Бисмилла, мен сиздерге мунун комплектациясын көргөзөйүн. Подогрев зеркала, подогрев сиденья, 6-ступенечный механика. Көрдүңүздөр, пробегин, реальный пробегин сиздерге тартып көргөзүп коеюн. 384 миң. Эми бул машинаны азыр биздин айдап көрдүк, мотор коробкасы жакшы экен. Арканкы камера задний видасы бар, монитор көрдүңүздөр, азыр арка тарабынан да көргөздүм. Кондиционер иштейт, мына кондиционер иштеп турат. Салондор болсо бир аз жууп тазалап койсоңуздар, бир аз кирикен болгону ошол. Достор, мен сиздерге үстүндө багажниги дагы бар. Мына үстүндө багажниги жана мына жерине варитет коюп туруп, угольниктерди муну алып салсаңыздар деле болот, же болбосо ушул боюнча нарашка кадап койсоңуздар деле эч мешайт этпейт. Достор, бунун сиздерге пробеги чочуп атат болушуңар керек, мынча көп деп. Бирок реальный пробегти көрсөтүп атам. Кыргызстанга барганда пробеги 100дүн айланасында болуп калса, эч мындай таң калбаңыздар. Көпчүлүгү кетип атканда ушундай аркага түрүлүп калат. Бирок биз реальный пробегти көргөзөбүз. Качанда болсо 300 миң болсо 300 миң, 500 миң болсо 500 миң пробегти, калуучулар болсо личка жазгыла достор, жөнөтүп беребиз. Мотор коробкасы жакшы экен, азыр бир текшерип биз айдап көрдүк. Ушундай достор, мен сиздерге кыскача ушул портердин тартып баяндап көргөздүм. Чечим өзүңүздөрдө, алчулар болсо кайрылсаңыздар болот. $7200 болот Кыргызстанга барып түшүшү менен. Ушундай деп айтып коеюн сиздерге. Мына мен сиздерге лабо сурангандар үчүн дагы бир кийинки жума жүктөлө турган лабону тартып көргөзөйүн.
Bunun жылы 2015. Состояниясын өзүңөр көрүп турасыңар. 4 баллон тең жаңы калпактары бар. Эч кандай бир проблемасы жок. Үстүндө багажы дагы бар. Бул кандай багаж деп көпчүлүгүңүздөр мындай билбей атсаңыздар керек. Бул аркасынан ачылат, ал жерде замогу бар. Бул суу кирбей турган ичине ушундай нерселериңерди ашча буюм таймыңарды салып койсоңор болот. Буну кече эле көргөзүп өткөндөгүдөй бул шторкасы, аркасындагы палаткасы менен жана кече жүктөлгөндөгүдөй ошондой эле жылындагы сиздерге бир көрсөтүп өтөйүн. Жылы 2015 электропакет, велюр салон, сидениясында урулган жерлери жок. Азыр мен мунун пробегин дагы силерге мына көрсөтүп коеюн. 119 000 пробег. Болгону мына жеринде бир аз ошол тешиктери бар экен. Калган жактарынын баары жакшы. Азыр наркы беттерин дагы көргөзөйүн. Эми мунун акчасын айтып өтөйүн. Мунун акчасы деле $2400 боло турган. $2400, $1000 жол киреси, $3400, $450 растамашка кылып аласыңар. Азыр нарк тарабын көргөзөм. Мен силерге арка тарабын дагы көргөзөйүн. Мына баллондордун дагы состоянияларын көрдүңөр. Жапжаң боюнча бул машинаны только айдаш керек. Мына оң капталы, эч кандай бир проблемасы жок, бардыгы жакшы. Болгону муну алыш керек, дагы айдаш керек. Мына жагына Корея KG деп жазып койгонбуз. Өзүңөр көргөндөй. Кимге туура келсе аласыңар деген ойдобуз. Арка тарабынан да көрүнүшү, машина зыңкыган, пробег оригинал. Билесиңер, мен болгондо 300 000 болсо 300 000 пробегин көргөзөм. 200 000 болсо 200 000 бунуку. Ушундай пробег аз машинанын состояниясынан эле өзү билинип турат. Туугандар, азыр мен силерге крышасында, багажында бир ачып көргөзүп коеюн. Мына замогун ачып, ичин ачып көргөзөйүн. Ичи мындай болгон, ичине нашча нерселерди салып койсоңор болот экен. Көрдүңөр, зонтигин жана аварийный знак, ключ же болбосо баягы тент, джип жана башкаларын салып койсоңор болот. Достор, мен бул машинанын азыр ички салонун, анан моторун жүргүзүп көрсөтүп коеюн сиздерге. Мотору кандай иштешин да көрөсүздөр. Кондиционер иштеп турат, салондун да тазалыгын көрөсүздөр. Мен азыр көңүңүздөрдү салонго бурсам, аркасына бир паста мусор толтуруп коюштур. Караңыздар, салон дагы таза, ичи дагы таза. Пробеги дагы оригинал. Мына көрүп атасыздар, 119 000 пробег. Кондиционер иштеп турат азыр. Жүрүштү карасаңыздар, пол оборотто жүрөт, жарым оборотто. Мотор жагы дагы таптаза көрдүңүздөр. Лишний звук жок, иштеп аткан, маяккан жерлери жок. Машина дагы аябай таза. Азыр мунун сидениясын азыр жаап коебуз. Болгону мына жеринде гана бир тешиктери бар экен, бул эчтеке эмес. Калган жактарынын баардыгы жакшы. Перкуройтелин сайып коебуз ордуна, радиосу бар экен. Болгону кондиционер иштеп атат азыр, муздак аба жүрөт. Потолокторунда караңыздар. Аябай машина. Сонун таза миниттер. Сыртынан караганда деле өзү жакшы, заводской, мындай тенти дагы бар. Муну көрсөтүп өттүм. Дөңгөлөктөрү дагы жаңы, запаскасы койлу эле экен. Достор, баллондору дагы 4 баллон тең жаңы. Запаскасы менен кошкондо 5. Могул жерде газ бул, бензин эмес. Арка жагында бак, мына көрүп атасыздар. Багын көрсөтүп коеюн. Ал жакта бак. Жана бензинби, газбы деп сурап калышат. Булардын бензиндердин жылдары эски, алар кирбейт. Жылы жаңылар, только булар газ болот. Ушундай достор, мен сиздерге жүргүзүп дагы мотордун дагы үнүн угуздум. Каалоочулар болсо биздин описанияда номерге жазыңыздар, сиздерге жөнөтүп беребиз. Жана биздин Instagram баракчага дагы каттала кетишибизди унутпагыла достор, биздин описанияда анын дагы ссылкасы. Мына достор, мен ушул акыркы машина, ушун менен видеону аяктайын. Chevrolet Spark 2014-жылкы мокро асфальт цветте. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, дөңгөлөктөрү жазгы, жаңы дөңгөлөктөрү, дискалары болсо мындай титановый. Өзүңүздөргө көрүнүп тургандай эле. Бул арка тарабынан көрүнүшү, бул аял киши айдаган машина. Аял киши айдаган машина. Аркасында парктроник датчиги жана парковка кылганда сиздерге жардам берет. Жана аркасын көргөзүүчү камерасы дагы бар. Мен сиздерге ушунча келип калдык, арка тарабын көргөзүп коеюн. Арканкы багажымдай таза боюнча эчтеке салынган деле эмес. Бул азыркы жаңы чыккан машиналардын ичинде запаскасы болбойт достор. Запасканын ордунда мындай
насос турат. Ушул насос менен желдеп алып, заправкага чейин жетип аласыңар. Анан достор, айта кетчү нерсе, эсли кааласаңар, муну алып салып туруп, өзүңөр запаска коюп койсоңор дагы боло берет. Мына достор, аркасын көргөзүүчү дагы авторегистратору бар. Аркасын дагы тартып кетчү. Эч кандай болттары буралган эмес, күлүш тийген эмес. Бул бардыгы родной краскада, алмашкан детальдары жок, бардыгы таза боюнча. Бул жакта көпчүлүк учурда менден сурап калат, тонировка уруксатпы деп. Бул жакта тонировка уруксат, полный тонировка кылып жүрө беришет, эч кандай проблема жок анда. Мен сиздерге эми бул машинаны бир сыйра айлантып көргөзгөндөн кийин сөзсүз түрдө ичине орун келип жетти. Мына убакыт. Бисмилла деп ичин ачып көргөзөйүн. Полный электропакет көрдүңүздөр. Мындай жылтырак пластикте электрозеркало бул жагын карасаңыздар, велюр салон, алды болсо палас. Жылын көрсөтө кетейин. Мына жылы болсо 2014 Кыргызстанга жөнөткөнү болот. Туугандар, эч проблема жок. Мына көрдүңүздөр, мына бул эмблеманын үстүндөгү наклейкасы дагы пленкасы да сыйрыл эле экен. Жана ошондой эле бул жагын карасаңыздар, ал жагында дагы пленкасы сыйрыл элек. Подстаканниктери бар экен, кондиционер иштейт, жана монитор, алдын тартчу дагы авторегистратор мына көрдүңүздөр. Мына азыр мен сиздерге жүргүзүп, бунун пробегин дагы сиздерге биротоло көргөзөйүн. Пробеги болгону 40.984. Жүргөн аял киши баласын мектепке, садикке алып келип жүргөн машина экен. Подушка безопасности жана мультирулу бар. Жана мына көрдүңүздөр, магнитофондун звугун көтөрүп жүрүүчү дагы мына лепестоктору бар экен. Мына достор, азыр кондиционер иштеп турат. Мен сиздерге азыр машинаны жүргүзүп дагы бир сыйра көрсөтөйүн. Мына кондиционер иштеп турат азыр. Бул алдында монитору. Азыр мен сиздерге дагы потолоктордун да бир сыйра тартып көргөзүп коеюн. Топ-таза боюнча арканкы сиденьялардын дагы тартып бир сыйра көрсөтө кетейин. Болгону бул жерде машинанын ичи бирес кирирээк экен, жана ошол магазинден чыгып эле чектерин машинанын ичине таштай барганго дейм. Башка эчтекеси жок. Подушка безопасности бул жакта дагы бар экен. Мына достор, бул жагында дагы подушка безопасности бар. Мына достор, азыр машина жүрүп турат. Машинанын үнү деле угулуп атат болуш керек. Аябай жакшы, машина таза. Мына достор, азыр мен сиздерге бул машинанын аркасын көргөзчү камерасын да көргөзөйүн. Аркасын көрдүңүздөр, камера неме көрсөтүп турат арканы. Мына көрдүңүздөр, аркага адам өткөндө мына тиилдеп, арканкы парктроник ушундай үн чыгарып атат. Аркада адам бар же болбосо болду, токтот деген сигнал берип атат. Аны өзүңүздөр жакшы билесиздер. Эми ушунча келип калдык, мен сиздерге капотун деле көргөзүп коем. Бул эми акыркы машина, бир аз шашпастан акырына чейин көрүңүздөр. Алчу киши болсо бакы көрүп алганы жакшы. Алдынан көрүнүшү машина таптаза боюнча. Мына сиздерге мотор жагында бир сыйра ачып көргөзүп коем. Мына машина азыр жүрүп турат достор. Бул жагын карасаңыздар, 995 бир объемдук Spark. Эч кандай буралган эмес. Бардыгы родной, аккумулятору болсо жаңы. Өзү 40.000 жүргөн машина болсо, анан бардын нерсеси жаңы болот да туугандар. Ушундай достор, мен сиздерге бул акыркы машинаны тартып көргөздүм. Кимде ким биздин каналды биринчи жолу көрүп жатса, анда Korea KG деген биздин каналга сөзсүз түрдө подписаться деген кнопканы басып каттала кетиңиздер. Жана ошондой эле биздин Instagram баракчабыз бар описанияда. Ошол жака да катталыштын таала достор. Бизге прямой байланышыңар келсе, биздин номерлер ошол описанияда, жана Ош, Бишкектеги балдардын да номерлери бар. Ушундай достор, көңүлүңүздөрдү бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Баарыңыздарга ыраазычылык билдирип кетем. Ассаламу алейкум.